Улуттук баалуулуктарды сактоого багытталган Талас облустук ардагерлер кеңешинин атайын иш-чаралары өткөрүлүүдө. Дүйнөдөгү ааламдашуунун алкагында Кыргыздын улуттук нарк населин сактап калуу, аны келечек муунга жеткирүү мезгилдин талабы дешет ардагерлер. Жаштарды адептүүлүккө тарбиялоо, ыймандуулукка тарбиялоо. Адеп болсо бардык нерсе болот да. Адеби жок адам энесин атасын бакпайт. Адеби бар адам элди багат деген да табалар. Ошондуктан эң максат ушул аксакалдардын эл арасында ушул маселени коскоо, айтуу, жаштарга айрыкча жеткирүү. Кудай бардыгын жеткирет. Сабыр болсо жеткирет. Адебиң болсо жеткирет. Адебиң жок болсо, сабырың жок болсо, далада каласың, ачка каласың деген ата-бабалар. Кудай ошондон сактасын. Элге тынччылык болсун. Жусуп Бейшенов Талаш шаарынын тургуну. Ардагерлер көтөрүп жаткан демилгени колдогондордун катарында улуттук нарк, каада салт, үрп-адаттар менен катар эле улуттук кийимдерге дагы көбүрөөк көңүл бөлүнсө дейт. Биздин Кыргыздын маданиятындай маданият менимче эч жерде жок. Кыргыздын каада салтындай, Кыргыздын үрп-адатындай, Кыргыздын биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, кийген кийимибиз. Бул ата-бабабыздан бери келаткан нерсе, бул азыркы ислам динине байланыштуу дагы. Бул Кыргыздын каада салты ислам дининен бир дагы алыс кеткен эмес. Мурунку муундан ушу кийинки муунга калган эстелик катарында бир ушуну элге кенен жайылталы деген максат менен чогулуп атабыз. Жаштардын энди уга турган, бизден уга турган нерсеси, биздин биринчи бери турганыбыз бата. Экинчиден аларга ошо адеп ахлак боюнча, өздөрүнүн жүрүм туруму боюнча, көргөнүбүздү беттерин айтып, мына каада салтыбыз боюнча ушуну жаштарга кенен жайылтуу максатыбыз деп эсептейм. Улуттук баалуулуктарды жайылтуу үчүн жөн гана сөз жүзүндө айтып койбой, аны тереңинен жеткирүүгө басым жасалууда. Ардагерлер окуучулар жана студенттер менен жолугушууларды өткөрүшкөн. Талас шаарындагы 9 мектепке кыдырып, ардагерлер иш-чара өткөрдүк. Окуучулар менен жолугушууларды өткөрүп, студенттер менен жолугушууларды өткөрүп бүттүк. Мэрия тарабынан, областтык ардагерлердин кеңешинин тарабынан уюштурулуп, Алтын альянс тарабынан бизге спонсорлук кылып атат. Улуттук баалуулуктарды жайылтууга багытталган жолугушууларды жыйынтыктоо иретинде облустук ардагерлер бүгүн атайын жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда кандай гана жагдай болбосун улуттук нарк населебизди жайылтууга, аны келечек муунга калтырууга милдеттүүбүз дешет. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.